Алам жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман туган Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде имандууларга кайрылып мындай дейт: "Я айюхаллазина амантакуллаха вал танзур нафсун ма каддамат лигад ваттакуллаха инналлаха хабирун бима та'малун." О Алланын барлыгына билген иман келтирген бенделер, өзүңөр ишенип иман келтирген Алладан коркуп, ар бир нафс, ар бир жан акырет үчүн эмне амал кылганыңарга назар таштагыла. Аллах Таала бардык ишиңерден хабардар. Урматтуу мусулман бир туган, Аллах Тааланын берген 4 уадасы бар экен. Биринчиси Аллах табарак ва таала кереметтүү Кур'анда "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум. Инналлазина ястакбируна ан ибадати сайадхулуна жаханнама дахирин." Садакаллахул азим. Гафир сүрөсү 60-аят. "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум." Аллахнын биринчи уадасы Раббыңар мындай дейт: "Мага дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылам" дейт. "Сурагыла, сураганыңарды берем" дейт. Инналлазина ястакбируна ан ибадати, Аллах Таалага дуа кылуудан, Аллах Таалага кулчулук кылуудан текебирленген, бой көтөргөн бенделер саядхулуна жаханнам дахирин, ал адамдар тез арада кор болгон ахвалда дозокко түшөт. Дуа бул ибадат экен. Дуа кылбаганда текебирликке кирет. Дуа бул ибадат. Силахул муъмин ад-дуа, имандуудун куралы, эң чоң куралың бул дуаң экен. Дуа кылуудан текебирленип бой көтөргөн имансыз дозокко кор болгон ахвалда кирет дейт. Аллах Тааланын экинчи уадасы "Фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун." Фазкуруни, о бенделер, мени эстегиле, мен силерди эстеймин. Вашкуруни, берген ниматыма шүгүр кылгыла. Мана урматтуу мусулман бир туган, жума намазы кандай нимат экен? Шүгүр кылуу жөнөкөй эле тилде алхамдулилла эмес. Ошону Аллах Таала каалагандай аткаруу. Аллахнын берген ниматтарына шүгүр кылуу, Аллах разы болгон ахвалда аткаруу, Аллах разы болгон жолго иштеткендик. Фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун. Берген ниматыма күфүр нимат, нанкөр болбогула. Нанкөр болбогула. Нанкөрлөө Аллах Таала каттуу азабым бар дейт. Урматтуу мусулман бир туган, Аллах Тааланын экинчи уадасы мени эстегиле, мен эстеймин. Берген нерсеге шүгүр кылгыла, нанкөр болбогула. Үчүнчү уада: "Ва истаъзана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Раббыңар жарыя кылат, элан кылат. Эмне дейт? "Ла ин шакартум ла азиданнакум." О бенделерим, эгер берилген нерсеге шүгүр кылсаңар, аны зияда кылып эселеп беремин. Эгер берген нерсеге шүгүр кылбасаңар, менин каттуу азабым бар дейт. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине жаратканга жалбарып тооба кылам, истигфар айтамын. Тообонун, истигфардын кабыл боло турган кезинде, жериндесиңер, жаратканга жалбарып тооба кылгыла, истигфар айткыла. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Summa ba'd. Alam jaratkan Allah Taala mактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин Аллах Тааланын 4-чү уадасы мындай дейт: "Ва ма кана Аллаху лию'аззибахум ва анта фихим." Эй Мухаммад, Аллах Таала сенин үммөтүңдү азапка албайт, кор кылбайт, эгер качан сен алар менен болсоң дейт. Бул албетте пайгамбар алейхиссалам сахабалар менен жашаган кезинде түшкөн аят. Эй Мухаммад, сен алар менен болгон кезиңде Аллах аларды азапка албайт, кыйнабайт дегени бүгүн да пайгамбар биз менен кандай болот? Үйүбүздө пайгамбардын сүннөтү болсо, үйүбүздө азан айтылса, 5 вак намаз окулса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү менен тамак ашта бисмилlah үйгө кирген ассаламу алейкум, пайгамбардын көрсөткөн жолу менен жашай билсек, башыбызга ар түрдүү азаптар келбейт экен. Ва ма кана Аллаху муаззибахум ва хум ястагфирун. Аллах сенин үммөтүңдү азапка албайт, ал үммөт истигфар айтуучу болса, кылган каталарын мойнуна алып тооба кылып истигфар айтып Аллах Тааладан кечирим сурасалар дейт. Куранда Аллах Таала айтты: "Ва'ада Аллах ла юхлифуллаху ва'даху, валакинна аксаран наси ла я'ламун." Бул жогоруда айтылган 4 уада Аллахнын уадасы. Аллах Таала берген уадасын аткарбай койбойт. Валакинна аксаран наси ла я'ламун.
Бирок тилекке каршы көп инсандар муну билишпейт. Аллах Тааланын уадасыны аткарып, Аллах Таалага шүгүр кылган бенделерден болойлу. Аллах Табарак жалбарып тооба кылган инсандардан бололу. Аллах Табарак дуа кылган инсандардан бололу. Үйүздө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн тирилтип, үйдө эле эмес, пайгамбар алейхиссалам сүннөтүн айлана чөйрөбүзгө коомдо тирилтели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам негизги сүннөттөрүн афшус салам, саламды жайгыла. Бүгүн тилекке каршы балдарыбыз көптөгөн келечек муун саламды да билбей калды. Афшус салам ва ат'имут таам, мухтаждарга тамак бергиле. Ва саллу бил-лейли ван-насу нiyam, адамдар уктап жаткан кезде түнкү намаз окугула. Василул архам, туугандар менен карым катнашта болгула. Туугандык бекемдегиле. Тадхулул жанната бис-салам, ушул жогоруда айтылган саламды жайсаңар, мухтажга тамак берсеңер, түнкү намазды окусаңар, туугандар менен карым катнашта болсоңор, анын сыйлыгы тадхулул жанната бис-салам, тынчтык менен, аманчылык менен бейишке киресиңер. Аллах Таала баарыбызды бейишке кирүү насип этсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa aqimис salat.